Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын редакциясы даярдаган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, Ош облусунун аймагында күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жабыркагандар катталган жок. Азизбек Алымкулов Бишкек шаарынын вице-мэрлик кызматынан бошотулду. Бул тууралуу шаардык кеңештин жыйынында белгилүү болгон. 9 февралдан тартып, Россияга түз учкан туруктуу каттамдар көбөйөт. Туруктуу каттамдарды жумасына 6га чейин көбөйтүү чечимин Россиянын өкмөтү кабыл алган. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо күнүн 2021 жылдын 11 апрелине дайындоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев отставкага кетти. Ал 8 февралда шаардык кеңештин жыйынында 100 күндүк отчетун берген. Эрмек Нургазиев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койгон. Эрмек Нургазиев бизнес тармагын аркалап, акыркы убакта Эмма курулуш компаниясында иштеген. Бирок Эрмек Нургазиевдин жүрүм турумуна наразы болгондор социалдык тармакка жазып, аны Бишкек шаарынын мэрине татыксыз деп эсептешкен. Бир нече сааттан кийин Садыр Жапаров Нургазиевди мэрдин милдетин аткарууга жарабай тургандыгын билдирген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын экс-жетекчиси Бакир Таиров келтирилген 20 миллион сом зыянды төлөдү. Жакын арада ал убактылуу камак жайынан чыгарылат. Бакир Таиров мыйзамсыз акча алууга шектелип кармалган. Конституциянын жаңы долбоору Жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевке Ленин райондук Бишкек шаардык жана Жогорку сот тарабынан чыгарылган чечимдер кайра кароого жиберилди. Нариман Түлеев 2008-2010 жылдары Бишкек шаарынын мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машиналарды сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп 11 жылга соттолгон. 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурдан бошотулган. Бактыбек Кудайбергенов Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койду. Бактыбек Кудайбергенов өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп эмгектенген. Октябрь райондук жана Бишкек шаардык сотунун Каргамбек Самаковго чыгарган өкүмдөрү жокко чыгарылып, кайрадан Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү. Экс-депутат Карганбек Самаков, экс-вице-премьер Искендер Айдаралиев жана экс-айыл чарба министр Арстанбек Ногоев Чүй облусунун Байтик, Каражыгач, Лебединовка айыл аймактарынан 262 гектарга жеткен жерди мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев кызматынан баш тартты. Ал өз калуусу менен арыз жазганын муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети муфтияттын башкы бухгалтери мыйзамсыз финансылык иштерден улам кармалганын жарыялаган. Көп өтпөй экс-муфтий мусулмандар дин башкармалыгында финансылык мыйзам бузууларга шектелип кармалган. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш-чаралардын календарлык планын бекитти. Саясий партиялар үчүн шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 2021 жылдын 1 мартына чейин болот. Ал эми айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 12 мартта аяктайт. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып салуу чечимин чыгарды. Матраимовдун мүлкү камактан бошотулду. Мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлык чыкты. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. 1 май райондук соту мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушевду үй камагына чыгарды. Тергөө Токтомушевду 2 айга камоону сураган. 2020 жылдын мыкты журналисттик иликтөөлөрү аныкталып, иликтөөчү журналист Уламбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшырылды. Политклиника медиасынын редакциясы даярдаган коронавирустан акча жасап, жөнөкөй беткап 25 сом, коргоочу кийим 6000 сомдон алынган журналисттик иликтөөсү атайын сыйлыкка ээ болду. Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу дагы бир референдум өткөрүү керек экендигин белгилеп, аны жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен бирге өткөрүүнү Жогорку кеңештин депутаттарына сунуштады. Сиздер Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.